Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу KJ Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Сиздерге Ордолуу Ош шаарынан сиздерге салам айтабыз. Бүгүн Ош Жапалак унаа базарында мындай кичинекей, чөнтөккө да батып кете турган кичинекей электромобиль чыгыптыр. Маркасы Clever 2022 жылы чыккан экен, 300 километрге жетет дейт. 6-7 саатта заряд алат экен. 100 километр 45 аттын күчүнө бар. Басы $13.000. Telefon номерлерин көрүп турасыздар. Мен сиздерге бир сыйра айлантканча түшүндүрүп берейин. 6-7 саатта зарядтайт экенсиздер, бирок тез зарядтаганда булар жарым саат 40 мүнөттүн тегерегинде заряд алып бүтөт. Азыр эл орой баштады, мен тартып алайын деп сурандым. Ичинде болсо кадимкидей эле 4 адам батат. Бирок арткы тараптарында мына жерде көрүп турганыңыздардай жаш балдарга 2 орундук бар экен. Бирок багаж тарабына келгениңиздерде бул жерде басат экенсиздер. Бұл айнек, авайлайсыздар. Мынакей, көріп тұрасыздар. Мынаны түшірсеңіздер, багаж болып қалады екен. Көрдіңіздер? Шаарға өте ыңғайлы. Сонын. Чоңғыз, рассрочкасы бар бы дейді? Жоқ бұ? Мұнан қанша штук бар сілерде? Дағы бар башқалар? Үшеу бар, светтері қанша свет болады? Көк жашыл ақ, а? Так, жүргізіп көреліш күлішті беріңші. Так, мына ички абалын көрүп турасыздар, монитор караң, үйдө телевизордон да чоң экен. Так. Мына азыр от алды. Болду мына. Жүрдү азыр эми, караңыздар. Рулдө жумшактыгын. Машалла. Airbag бар экен, эки жагында тең. Мынабызда Android дейт. Жандырып көрөлүчү Android'ну. Так, эми бул жагына маалымат берейин сиздерге. Так, зарядты көрүп турасыздарбы? Заряд азыр 10% кетиптир да. Бул жагында азыр эми канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 экен. 7 шкала калыптыр. 300 км болсо азыр кидете бир 280 кмге жетет экен да. Адамдар ороп атат. Мен азыр бир мындай эмелерин скоростон которуп коеюн. Жана П-да турат, көрдүңүздөрбү? Мына Р-ге түштү азыр. Мына задний камера бар экен, көрдүңүздөрбү? Көрүнүп атабы? Так, içinde кондиционер бар екен. Полный эме уже мониторга отуруптур бул жагында. Ичи сонун экен, башың тийбейт. Матиздей бар ичи. Эми мунун азыр астыга дагы дыйга коюп көрөчү. Мына дыйга турду азыр. Үн жок. Мына задний кичине жылдырып көрөлүчү. Мына жылып атат, Көрдүңүздөрбү? Болду. Так, эми сиздерге капоттудан ачып көрсөтөлүчү. Зор машина экен. Баягы Никулинде буруп кетип калат го. Өзү эле көтөрүп. Так, ачыңыздарчы. Мотору болгон ушул экен да. Бул эми генератор да эмес, жылдыра турган. Так, эмне дейт бул жерде, канча киловатт дейт. Быстрый зарядка кайгынан алат? Бир эле эмеден быстрый зарядка кетеби? Анын эмеси бар, башкача устройство бар, 2 устройство беребиз. Ошондо быстрыйгадан бериге да, Азыр бул Ошто болсо, Ошто канча жерде заправкасы бар эми? Канча жерде эме кылса болот? Только үйдөбү же? Жок, азыр заправканы үйдө кылсаңыз болот, Ошко эми болот деп айтышты. Бирок ар бир заправкага айтат элем, заправкадан ээсилер уготкан болсочу, ушундай электромобилдерге 2 точка кылып койсоңуздар, мына эл кыйналбай заправкаңыздардан клиент алыстабай ушинтип машиналарды алып, жаңы машиналарды айдап жүрө берет. Мына жеңеме зор экен да, балдарыңыздарды мектепке алып барып келгенгечи. Дөңгөлөгү канчанчы размер болду эми бул? 12 болуш керек. 12 13 экен. 175 60 13. Матиздин дөңгөлөгү экен да. Бул эми гарантиясын канча жыл бересиздер эми фирма болсоңуздар? Гарантиясы кандай болот мунуку? 5-4 жыл деп айтты. 5-4 жыл, Бунан башка түрлөрү дагы келеби вообще, башка чоңурактары? Заказ кылса болобу? Мисалы мынадан кичине чоңураак, ана фит дейлигин айтайлычы, канча болот ошондойлор кесе? 15-20 миңге алып келесиздерби? Буулар 15-20 миң. Буулар, Бирок мына масловой машина экен да, пробеги 799 км жүрүптүр. Сонун экен, Көрүңүздөрчү мына ушул машинаны.